Kana mага көрсөтпөйсүң тендердин кагазы. Кана. Сен кантип акча котордуң, эмненин негизинде котордуң? Ноокат районуна болгон мына иш-чаранын жыйынтыгын кече өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр. 9 айдын жыйынтыгын бергилечи. Бiri алып кетти, көтөрүп кетти. Ана бухгалтер башчысы алыптыр, көрөгөн эле. Силерде кандай? 97 болгон. Силердин өзүңүздөр дайыма туруш керек да ал кагаз. Мына айыл өкмөттөрдүн жумушу эң негизги нерсе айыл өкмөттөрдөгү жумуштун өлгөндүгүнөн кабар берет. Мына ушул жылдардын ичинде айыл өкмөт өзүнүн милдетин толук түрдө элдин алдында жасай турган милдетин, коомдун алдындагы жасай турган милдетин аткарбай келгендигинин натыйжасын мына кече чогуу барып көрдүк. Именно өзүңөрдүн кызматтык милдетиңерди аткарбагандыгыңар үчүн камаласың. Ал боюнча жооптуу кишилер бар. Не деген канакей, сен финансың кана мага көрсөт. Мен финансылык жактан ошол акча которуулар, кагаз. Мына жерде азыр 35 тонна көмүр бар деп атат. Сенесиңби 35 тонна көмүр бар? Бул ошол эле бала бакчалар, мектептердин азык-түлүк менен камсыз болушу, балдардын тамактандырылышы, мына кышкы, күз кышкы мезгилге көмүр менен камсыз болушу, ошол көмүрлөргө өткөрүлгөн тендерлердин айлап өтпөй калышы. Мына 1 айлап, 2 айлап көмүрлөр, азык-түлүктөрү берилип аткандыгын аныктадык, бирок тендерлер өткөн эмес. Барып мына айыл өкмөттөрдөн сурап атсак, ошол тийиштүү мыйзам чегиндеги эле кагаздары жок. Биз жаңы велосипед ойлоп тапкыла, же болбосо асмандагы айды алып бергиле, күндү алып бергиле деген тапшырманы койгон жокпуз. Акча көтөрүп атпайсың, акча сенин колуңдан кетип атат, туура? Муну кантип көтөрдүң ушул көмүрдү, мына. Кана качелине кана, кача барбайбы? Кыргыз Республикасындагы кабыл алынган мыйзамдардын чегинде өз жоопкерчилигиңерди татыктуу аткарып, ошол милдетиңерди, элдин алдындагы милдетиңерди бир адамгерчилик менен аткаргыла деген гана талапты коюп атабыз жетекчилерге. И ошону аткартабыз, Кудай буйруса. Буртудагы акча ошол кичинекей акча. Анан ошону жеп коюп, бири-бириңер менен бөлүшүп коюп отурган гана жөн эле уят. Кудай сактасын. Биринчиден уят, экинчиден мыйзам алдында жооп бересиз. 580 tane, 600'e yakın maşını satılıp gitti. Nimesi var. Onu Respublikadan da tetrige toplaysan. Kantip aydoçular maşınanın sanı жылдан жылга кыскарып. Жылдан жылга өсөт. Beni. Bizde kıskardı. Az bana çakırsan.